Бул аңгеме 3 башка арстандар үйүрлөрү топтору жөнүндө. Тыюу салынган аймакта алардын бийлиги үчүн күрөшүүсү. Саздагы үйүрлөр тобу саны аз болгону менен, бирок акылдуу. Баобаб деп аталган арстандар үйүрлөрү болсо, 30дан ашык күчтүү аңчылардан түзүлгөн. Ал эми жа деп аталган топтогулар бийликти жакшы көргөн безерлердин үйүрү. Бул деген тамак үчүн күрөш эмес, толук үстөмдүк кылуу үчүн чыныгы баары катышкан каардуу согуш. Кимдир бирөөлөр ээлик кылууга жетишсе, кимдир бирөөлөр баарын жоготууга туура келет. Арстандар падышалыгы. Текебердик жана жаза алуу. Баары кургакчылык мезгилинде башталды. Магузи дарыясынын бир элеси. Жай мезгилинин аябай ысыган аптаптуу күндөрүндө да бул жайда саздарда суу сөзсүз табылат. Бул жай коопсуздай сезилгени менен ээн талаа. Руаха паркында жашагандардын баары топтолуучу аймак. Чынында бул аймакта жашоо элестеткенден бир канча татаалыраак. Бул жайда өтө кызыктуу окуялар болуп, таң калыштуу келишимдер түзүлүп кетет. Жапайы жаратылышта адатта арстандар маймылдарга кол салышат. А бирок бул саздуу аймакта арстандар менен маймылдардын үй бүлөсү укумдан тукумга тынчтыкта бирге жашап келишет. Азыр бул жерде арстандардын анча чоң эмес үйүрү 2 картаң арстан балдары менен топ болуп жашашат. Алардын жашоосу тим эле укмуш. Саздагы арстандар тобу ата-бабалары түзгөн эрежелерди кармап жашайт. Алар эч качан маймылдарга тийишпейт. Мындай болушуна маанилүү себептер бар. Ач арстандан каардуу душман жок. Чаңкаган кудо антилопалары сазга суу ичүүгө келишти.
Коркунуч кабарын берген үндү угары менен туш тарапты көздөй чачырап качып жөнөшөт. Кадимки учурларда маймылдар коркунучту байкаары менен кыйкырып башташат. Бирок саздын жанында ант ишпейт. Алар байкап турган жогорку жактан төмөн түшүшөт да коркунучтун артынан тынч ээрчип алышат. Куду антилопалары эскертүүнү күтүп турушат. Тынчтык өкүм сүргөндүктөн, демек жол ачыктай сезилет. Ошентип акыры кудулар жабыр тартуучу аймакка кирип келишти. Эч кандай үн чыкпай турат. Ургач арстан барган сайын жакындап келатат. Антилопаларга эскертүү берүүчү акыркы мүмкүнчүлүк. Маймылдар эскертпей коюшту. Маймылдардын айынан бүгүн саздагы арстандар үйүрү менен кеңири тамактанышат. Негизи ач арстан өтө коркунучтуу болгону менен, курсагы ток арстан эч кандай кооптонууну жаратпайт. Азырынча саздагы арстандар үйүрү ток учурда, табигый душмандардын ортосунда тынчтык өкүм сүрүп турат. Баарын өтө жөнөкөй жол менен чечсе болот. Ошентип дарыянын айланасындагы жашоо ыргагы өз нугунда жүрүп келет. Белгилүү болгон саздын чыгыш тарабынан 18 чакырым алыстагы аймак. Буларда да көйгөй алыс эмес. Саз буйволдордун өтө көп сандагы үйүрүн магнит сыяктуу өзүнө тартып турат. Буйволдор кургакчылыктын айынан тоолуу аймактарды таштап, суу издөөгө аргасыз. Буйволдордун үйүрү бул суусаган, булчуңдуу жана мүйүздүү жаныбарлар тобу. Алардын артынан калбай ээрчип жүргөн жөнөкөй эмес арстандардын тобу бар. Булар жа деп аталган топ. Жоокер буйвол күчтүү, кайраттуу, тайманбас жана сыйлоого татыктуу каршылаш. Жа арстандар үйүрү да буйволдор жашагандай ыргакта жашашат. Бул арстандардын ээлеген аймагы аябай чоң жана алардын азык оокаттары дайыма жылып турушат. Ал эми буйволдор башка жака көчүүнү баштаганда арстандардын ээлеген аймактарынын чек аралары жок болуп калат. Жа тобундагылар буйволдорго кол салууну караңгы учурда жүргүзүүнү аябай жакшы өздөштүрүп алышкан. Алар буйволдордун арасынан эң алсызын,
же жаштарын, же жарадар болгондорун тандашат. Жа арстандар тобу буйволдор үйүрүн оорулардан тазалап турат. Буйволдун кичинекей торпогу жарадар болуп калыптыр. Демек, максат тандалды. Жоокерлерин алдыга кууп салат. Торпокту караңгыда жана чаңдын арасында тартып кетишти. Сырттан караганда баары жөнөкөйдөй сезилет. Жарадар музоонун өмүрү кыска болду. Анткени менен эми ал башкаларына тезирээк басууга тоскоолдук жаратпайт. Буйволдордун үйүрү күндүн батканына карабастан сазды көздөй жылып баратышат. Жаа тобундагылар аларга жакын жүрүшөт. Арстандар аябай каардуу жана өтө мыкачы. Алар буйволдорду тобундагы оорукчан алсыздарынан тазалап бүтүштү. Эми кезек жоокер күчтүү буйволдорго келди. Жаа тобундагылар буйволдордун эсебинен жашашат. Жана бул буйволдор үйүрү алардыкы болуп эсептелет. Сазда калган анча-мынча суу чыгыш тарабынан 11 чакырым алыстыктагы аябай чаңкаган буйволдорду магнит сыяктуу өзүнө тартып келатат. Буйволдордун үйүрү 600 башка чамалап калат. Жа арстандар тобу жаш балдарын өздөрү менен кошо ээрчитип алышса да, буйволдордун артынан калбай ээрчип алышкан. Буйволдор кайсыл жака басса да, алар да ошол жакты көздөй бара беришет. Керек болсо башка арстандар тобунун ээлеген аймагына кирип кетишсе да. Анча баса албаган кичинекей балдарын ээрчитип алган болсо да, буйволдор кайда барбасын артынан такыр калышпайт. Баобаб токою жанагы саздан 1,5 чакырым алыстыкта чыгыш тарапта жайгашкан. Эзелтен бери өсүп келаткан баобаб дарактары токою сазга кире бериш жерде турат. Кээ бир дарактар бир нече 100 жылдардан бери өсүп турат. Жыл мезгили алардын тушунда көптөгөн жолу өзгөргөн. Баобаб токою баарын азыктандырууга жөндөмдүү. Бул токойдо чоң күч үлүшү бар жана руханидеги эң чоң арстандар тобу жашашат. Булар баобаб арстандар тобу. Үйүрдөгүлөрдүн саны 30га жетет. Кадимки учурда арстандар тобунда мынчалык көп санда болушпайт. Бул күчтүү ургачы арстан жана анын урпактары аңчылык кылышат.
Baobab токойунда бар үчүн орун табылат. Baobab токойуна буйволдордун үйүрү келип башташты. Булар быйылкы кургакчылык мезгилдин алгачкылары. Бул буйволдор жа арстандар тобуна тиешелүү эмес. Алар түндүк тараптан келишти. Алардын саны 1000ден ашык. Baobabтагы арстандар тобу буйволдордун жылда келүүчү учурун күтүп турушат. Бирок бул жолу буйволдор токойго токтоп турбастан эле өтүп кетишти. Анткени алар катуу чаңкагандыктан саздагы сууга шашылууда. Буйволдор токойго токтобой койгондуктан андагы арстандар тобу аларды ээрчип, саздагы арстандар ээлик кылган чекке өтүүгө аргасыз болушат. Буйволдор өзүнө өтө азгыруучу курмандык. Ошондуктан арстандар өзүнүн тынч орундуктарын таштап, аларды ээрчип жөнөштү. Саздуу аймак. Саздын арстандар тобу буйволдордун келишин бир нече жолу байкашты. Алардын тынчтыгын бузган башка арстандардын коркунучтуу күркүрөгөн үнүн бир нече айлардан бери уга элек болчу. Бирок бул жолу эмнегедир башкача болгону турат. Саздагы арстандар карама-каршы жактагы буйволдордун баскан туяктарынын дүркүрөгөн үндөрүн байкап турушат. Буйволдордун эки үйүрү сазды көздөй бет алышты. Бирөөсү Baobab токой жактан, экинчиси болсо батыш тараптан артында жа арстандар тобу көзөмөлдөп жүргөндөр. Чынында саздагы арстандар тобун чаңкап калган жаныбарлар эмес, өздөрүнүн майда балдары кыжаалат кылат. Анткени алардын жашоо өмүрү кооптуу абалда. Саздагы арстандар тобу аз болгону менен өтө акылдуу. Алар жаш балдарын алып чыгып кетишти жана ызычуунун будуң чаңдын артында эмне күтүп турарын мурдагы алган тажрыйбаларынан жакшы билишет. Өлтүргөндү эңсеп турган арстандар келишет. Үй бүлө мүчөлөрү өздөрүнүн бей сыяктуу болгон орундарын таштап кетүүгө аргасыз болушат. Алар качан тынчтык орногондо гана кайтып келишет. Импалдар буйволдордун тобунун арасына жашынып алышып, сазга жетүүгө аракеттенишет. Бирок бул өтө кооптуу. Шерлер бул жака айла жоктон келип калышты. Шердин ургачысына балдарын тоюндуруу үчүн азык оокат табуу зарыл.
Арстандардын ээлеген аймагында аңчылык кылуу бул аларга чакыруу таштаган сыяктуу. Бирок саздагы арстандар тобу убактылуу өз жерлерин таштап кетишти. Ошондуктан шердин ургачысы мүмкүнчүлүктү пайдаланып калуу аракетинде. Бирок тилекке каршы маймылдар дале болсо ушул жерде. Алар коңгуроо кагып жибериши мүмкүн, эгерде шерди байкап калышса. Ачкалык али жаш болгон шерди алдыга сүрдү. Ал үй бүлө мүчөлөрүнөн ажырап калса да астыга чыкты. Шерлерди эч байкабай калды. Мындан ары эч кандай коркунуч жок. Балдары баарын байкап турушу зарыл. Анткени тамактануу үчүн курмандыгын кантип тутуу керектигин үйрөнүүлөрү керек. Бирок бул аймакта аңчылык кылууга кимге уруксат берүүнү маймылдар чечет. Шер артка чегинди. Анткени согушууга даяр эмес. Маймылдар шерди кайда келсе, ошол жака кууп салышты. Ийгиликтүү аңчылык шердин үй бүлөсүн сактап калмак. Элик дале болсо дем алып турат. Аны саздык арстандардын шериктери болгон маймыл шектүү кызыгуу менен карап турат. Бул эмне? Кызыгуубу же тынчсыздануубу? Элик кайра жанданып кыймылдап калганга керек болсо маймылдар да таң калышты. Маймылдар бөлгүнчүнү кууп салышып, кимдир бирөөнүн өмүрүн сактап калышты. Өрөөндө ушундай таң калыштуу окуялар болуп турат. Дарыянын өйдө жагын көздөй 1,5 чакырым аралык. Баобаб токоюнан чыккан топ дарыяга толуп кетти. Кырдаал барган сайын оорлошуп баратат. Анткени жаа тобундагылар да ошол эле сууга түштү. Эки чоң топ бир болуп бириккени турат. Душман менен кагылышуудан кутулуу мүмкүн эмес. Ал эми буйволдордун күчү 2 эсе көбөйүп кетти. Баобаб арстандар тобу сазга келип калышты. Алар башкалардын ээлеген чегине кирип келишти. Азгырык өтө күчөп калды. Алардын тагдыры чечилип калды. Арстандар сазда аңчылык кылышат.
чабуул жасоо үчүн ыңгайлуу учурун табуу зарыл. Ар жака бөлүнүп, оңтойлуу учурду күтүп турушат. Жокер буйволдор алыстан коркунуч жылып келатканын сезип калышты. Бекинип жаткан жерден дароо чыга калышты. Дүрбөлөң башталды. Сыноочу сокку берилди. Топту бөлүп жарып, дарыядан буйволдорду кууп салышты. Бир ката кетирүү менен арстандар өздөрү тузакка түшүп калышты. Эми тескерисинче, буйволдор арстандарга кол салууда. Баобаб арстандар тобу эки маанилүү жаңылыштык кетиришти. Биринчиден, алар күн аябай ысыган учурда аңчылыкты башташты. Экинчиден, буйволдор чаңкоосун кандыргандан кийин кол салышты. Карданып калган буйволдор күндүн аптабынан коркушпайт. Ошондуктан сууга жетүү үчүн согушууга даяр турушат. Арстандар канчага чейин чыдай алышаар экен? Арасынан жашыраак ургач арстан чечкиндүүлүк менен топту үркүтүүгө күч тапты окшойт. Бул кылганы анын биринчи жана акыркы чабуулу болуп калышы мүмкүн. Башка бирөөлөр ээлик кылган жердин так борбору. Арстандар чарчады. Алар ачкачылыктан жана күндүн аптабынан жүдөп кетишти. Оңой олжо табуу көз алдында ээрип баратат. Баобаб арстандар тобу күчтөрүн коротуп коюшту. Бирок сыноо дале болсо бүткөн жок. Алыстан жа арстандар тобу келип калды. Көрүнгөн нерсе аларга жакпай турат. Анткени аларга тиешелүү болгон буйволдор тобуна
чоочундар кол салууда. Жа арстандар тобундагылар анча көп эмес. Бирок алар аябай айбаттуу. Баобаб арстандар тобундагы бир ургач арстан жа тобундагылар өрөөнгө кирип келатканын байкап калды. Алар жакындаган сайын тынчсыздануу сезими өсүп баратат. Эми өрөндө эки түрдүү арстандар тобу чогулуп калды. Баобаб арстандар тобунун арстандары чочулап калышты. Жа тобундагылар болсо согушууга даяр. Жадагылардын арасынан бирөө жаш эркек арстан алдыга чыкты. Ал биринчи жолу чоочун ургачы арстандар менен жолугушту. Баобаб арстандар тобундагылар мындай кылганын жактырышкан жок. Ошондуктан кууп салышты. Эгер чоңураак эркек арстан болгондо мындай кылдырмак эмес. Эки топто тең чоңураак эркек арстандар жок. Эки жакты тең ургачы арстандар башкарат. Бул баарынан күчтүү ургач арстан. Артка чегинүүгө болбойт. Эки топтун тең мүчөлөрү баары согушу керек. Анткени алардын келечеги коркунучта. Буйволдор согуштун болорун сезип калышты. Жашоого мүмкүнчүлүк берген сазда мына согуш башталганы турат. Артыкчылык жа тобундагыларда болду. Руахадагы эң чоң арстандар тобу болгон Баобаб тобундагыларды кууп салышты. Жеңилип качып кетүү жаман тагдыр эмес. Арасынан бир ургачы арстан согуш таласында калып калды. Жанагы өзүнчө бөлүнүп, буйволдорду кууганга аракет кылган ургач арстан барымтага алынды. Алар аны оңой эле өлтүрүп салышмак. Бирок аны
кыйнап азаптаганды артык көрүшөт. Анын кыйналгандагы кыйкырыгы Баобаб арстандарын токтонууга аргасыз кылат. Жеңилген арстандар тобу кыйноо кантип жүрүп жаткандыгын угуп карап турушат. Мындай азаптоонун токтотуунун бир эле жолу бар. Баобаб тобундагы арстандар жа тобундагы арстандардын бийлигин таанып моюн сунушу керек. Арстандарга согуш майданына кайтып келүүгө туура келет. Баобаб тобундагылардын башчысы мушташ болгон жерге жөнөдү. Бул кылганынан ал да тузакка түшүп калышы мүмкүн. Бирок ал өзүнүн баласын азаптан куткаруу үчүн тобокелге барат. Ал жаш арстандын азабын токтотуу үчүн жалгыз келди. Баобаб тобунун жетекчиси каршылаштары болгон жа тобундагыларга толук моюн сунууну билгизген абалда жерге жатып алдыларына келди. Бирок көрсөтүлгөн эрдик бир кыйла кеч болуп калды окшойт. Жа тобундагылар өз көздөгөндөрүнө жетишти. Алар Баобаб тобундагыларга маанилүү сабак берип коюшту. Эми алардын буйволдоруна эч ким жакындоого батын албайт. Баобаб тобундагылар жаш арстанды алып кетишсе болот. Бирок ал катуу жаракат алып калды. Тура алат бекен ал? Күндүн аптабынан жүдөгөн жана согушуп жеңилип алсырап калган арстандар тобу саздын чек арасынан сыртка жөнөштү. Ошол жактан күтүп турушат. Алар жаракат алган арстанга кайтып келүүгө мүмкүнчүлүк беришет. Аларды башкарган ургачы арстан жа тобундагыларга баш ийүү менен өз өмүрүн тобокелге салган болчу. Эмне, анысы куру бекер болуп калдыбы? Күндүн аптабы саздын болгон күчүн соруп баштады. Топ башчысынын аргасы жок калды. Баобаб токоюндагы өз жерлерине кайтуучу мезгил келип калды. Топко берилгендик жана өз кызына болгон мээримин арга жок үзүү менен энеси акырында кетет. Ал мүмкүн болушунча күттү. Бирок болбой эле аны да күндүн аптабы кууп салды.
Анын акыркы демин саздын шамалы алып кетти. Бул кумда болгон окуяны эми такыр өзгөртүү мүмкүн эмес. Өрөөндө буйволдор кеңири туруп алып, чаңкоосун кандыра суу жутуучу кымбат баалуу мезгил келди. Ийгилик туруктуу эмес. Кимдир бирөө өлгөн болсо, а кимдир бирөө жаңыдан туулган болот. Саздын арстандар тобу өздөрүнүн балдарын ээрчитип кайтып келишти. Бул жерде эмне окуя болгонун бир гана жансыз дене эске салып турат. Чоочун жаш арстандын өлүк денеси. Анын тагдыры башкалар үчүн сабак болот. Жаңы оюнчулар пайда боло баштады. Андан да көп жана күчтүү болгон аңчылар сазды көздөй бет алышты.